Депутаттар талаш керек, элдин таламын талаш керек. Жакшы закондор чыгарыш керек, закондун аткарышын көзөмөлдөш керек. Азыр андай болуп атат да, депутаттар барат, отурат, кээ бири даже бир жолу сүйлөп койбойт. Баары отуруп келет. Kelgende bir va'dani berib qo'yilib ketib bormasdan vaqti-vaqtida kelib nima bo'lyapsizlar, men sizlarga manaqa va'dalar qilgandim, mana ko'taryapman nimada parlamentda degan so'zlarni eshitib biz xursand bo'lamiz. Депутат негизи мыйзамдарды жакшы билиш керек, мен оюмча. Элге иштей турган мыйзамдар жазыш керек. Аз көп мыйзамдар жазылат, бирок алардын баардыгы ишке ашырганы бар, ашпаганы бар дегендей. Өздөрү абиш айтып атат го, өздөрү эле билинип турат го. Мынаны кылам, мынаны кылам. Ошолорду айткан сөздөрдү кылыш керек да. Кол көтөрсө кол көтөрүп кол койбогон чынчыл депутаттар келет мына. Эл үчүн күйгөн, элдин депутат эми парламент. Эл менен бийликтин ортосунда көпөрөдө. Элдикин неме болуш керек? Элдин талабын айтыш керек, көйгөйлөрүн. Келечек жаштарды коюп атпайбы? Азыр депутаттар өздөрү мисалы TikTok'ты жабып койгондон кийин пайда деле таппайт да. Толук деле жок. TikTok'тон канча адам мисалы реклама кылып акчаларды таап атат. Алар болсо TikTok'ты жабып койду. VPN менен по-любому кирип атышпайбы? Любойлардан. Ошо. Ушундай маселелерди көтөрүш керек да? Ошолорду көтөрүш керек го деп ойлойм. Мамлекет үчүн кызмат кылыш керек да. Ал жакта отуруп өздөрүнчө эле билбейм, мен көзүмө ошондой көрүнөт. Өздөрүнчө эле бир башкача мыйзамдарды чыгаргысы келип, ошондой болушу эле. Баары эле жыргатабыз дейт. Кимиси жыргатат, жыргатканын деле көргөн жокпуз. Чынын айтыш керек. Эмне күтөсүз? Баары окшош программа, баары окшош, баары. Эмне күтмөө керек, арзанчылык күтөбүз. Чоңдорго эмес, карапайым элди карап берсин, жана барган депутаттар. Эми окуган жокпуз, аны кызыгып деле. Сөзүн ачып. Кандай маселелерди чечсе, кандай мыйзам жазылса дейсиз? Бизге окшогон кара-картаңдардын пенсиясы болуп атат эми. Мен, например, маткерейне бербейм, жакшыраак эле маткерейне. Берген 1000 сомун айтпай. Азыр айылда эмне көйгөй болуп атат? Көйгөй көмүр болуп атат, элдин баарында эле. Вообще жылда элдер ташып барып көмүр алчубуз 6800дөн. Быйыл 8000ден алып атабыз. Еще караколго келип алабыз, жетүптө жок. Аз бул кымбатчылык заманда азыркы биздин депутаттар ушу дыйкандарга бул же суу боюнча эме боюнча налогторду азайтып берсе деген ойдобуз. Быйыл үйгү иштери жылдагыдан тынч болду. Эч ким тынчыбызды алган жок. Жылдан жылга жакшы. Кымбатчылык чечип берсе кымбатчылык болуп кетти. Эттин баасы 700 сом болуп кетти. Биргеликте иштеп, өкмөт аркылуу чечип берсе жакшы болот карапайым калкка. Азыр жаштарга 5% кредит берсе, иштеп аткандарга жакшы болобу, ыңгайлуу болобу деген ой ниетте жакшы болмокпу дейбиз. Заводдорду жумуш орун керек бизге. Кандай мыйзамдар жазылса дейсиз? Мыйзам элге жакшы пайдасы тийген мыйзамдар жазылса дейбиз. Залакасы тийбеген, элге пайдасы тийип, ошол менен эл жери жөнүгүп өскөндөй болуп. Мыйзамды билген, билимдүү депутатты каалайм. Анан өзүнүн оюн кенен айтып, азыркы болуп жаткан көйгөйлөрдү жеринен көрүп, ошого карата мыйзам иштеп чыккан инсандарды каалайм. Анан билимсизди шайлап алганыбыз, акчасы үчүн шайлап алганыбыз бул өзүбүздүн өлкөбүздүн келечегине балта чапканыбыз. Демек, туура тандайлык, туура шайлайлык, билимдүүсүн, акылдуусун, ой жүгүртүүсү кененин тандайлык. Эми мына депутаттардан айрыкча бүгүнкү күндө күчкө толгон, ушундай үй жайынан тынч, эл үчүн иштей турган, жаш, көрөгөч инсандардан келип калса, биздин бактыбыз. Кудай буйрса, билим берүүгө көңүл бурган депутаттар болсо, биздин жаштар, келечек муундар, Кудай буйрса, жакшы билим алып, сапаттуу кыргыз өлкөгө жардам берген жигиттер чыгат эле да.